Бул көз тийүү. Бул көрө албастык. Көз тийүү, көрө албастык бул адамдардын арасында тараганбы? Дем салдырганы келген адамдардын кезегин карасаң көрөсүң. Адамдарга эмне болгон? Адамдарды эмне өзгөрттү? Чындыгында бул оору, көрө албастык деген оору. Аллах Тааланын кээ бир адамдарга жакшылыгына болгон душмандык бул. Бул оору мурун ушул убактагыдай эч качан тараган эмес. Көрө албастык менен көз тийүүнүн айырмасы бар. Көрө албастык бул көбүнчө кек сактоо, жек көрүүдөн болот. Ал эми көз тийүү бул жактыруудан, таң калуудан болот. Ошондуктан кээде адамдын көзү өзүнө дагы тийиши мүмкүн. Ошондуктан Аллах Таала айтат: багыңа киргенде бул Аллах Тааланын каалап мага бергени. Аллах Тааладан башка күч кубат ээси жок деп айтпайт белең, деп айтат. Демек өзүңдү өзүңдүн көзүңдөн сактагын. Мына ошондуктан бул оору болуп эсептелет. Адамдардын келечегин талкалаган ушул. Бул адамдардын акыреттеги келечегин дагы талкалашы мүмкүн. Көрө албастык кээде адамдын канын төгүүгө дагы алып барат. Мектепте жакшы окуган окуучулар дагы бар, жаман окуган окуучулар дагы бар. Кээде көрө албастыктан улам жаман окуган окуучулар жакшы окуган окуучуларды урган учурлар дагы болот. Мына ушундай көрө албастык кээде күнөөсүз адамга зыян жеткирүүгө да алып барат. Мурун үйлөр өтө жөнөкөй болчу. Бир үйдө 5-6 бир тууган ынтымактуу жашашчу. Бир табактан тамактанышчу. Кийинчерээк үйлөр кеңейип, чоңойду. Бирок жүрөктөр таарыды. Кийинчерээк адамдар тойго чакырылса, көбүнчө тойлор көрө албастык менен коштолуп калды. Андан кийин адамдар жасанып, бири-бирине эң жакшы абалда көрүнө башташты. Жашоо шарты эң жакшы экендигин көрсөтө башташты. Күйөөсү менен бир жакшына жашап аткан аял тойдон келип үйүнө келгенде эле кайгы башталат, ыйлоосу башталат, эки далысынын ортосу ооруп баштайт. Буту талып, ичи ооруп, ар кандай оорулар пайда боло баштайт. Эс тутуму начарлап, тынч уктай албай калат. Үйдөн чыккысы келбей калат, күйөөсүн көргүсү келбей калат. Жакшы кылып жүргөн жакшы адаттарын дагы жасабай калат. Үйүнө эч кимдин келүүсүн каалабай калат. Туугандарын да көргүсү келбей калат. Туугандары менен катташкысы да келбей калат. Соо адамды мындай абалга эмне өзгөрттү? Чындыгында бул көрө албастык, бул көз тийүү. Кээде ушундай болуп калат. Күлүп бир жакшына отурган адам менен туруп көңүлү жок, кайгылуу, капага батып кетет. Иненин көзү менен дем алгандай оор дем алып, жашоону жек көрүп калат. Көңүлү ачылбай, кайгы капа менен жашап калат. Адамдарга аралашкысы келбей калат. Өзү эр жүрөк эле, бирок коркуп баштайт бардык нерседен. Ички дүйнөсү азапталып аткан болот. Бунун себеби көз тийүү же көрө албастык болот. Билгин кээде көрө албастык адамдан дагы болот, кээде жиндерден дагы болот. Абу Саид ал-Худри радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жиндердин көрө албастыгынан, адамдардын көрө албастыгынан сактанат эле, коргот элейт эле. Адамдардын көрө албастыгынан сактануу мүмкүн, бирок сен көрбөгөн душманыңдын көрө албастыгынан сактаныш кыйын. Ал шайтан, жиндер. Алар бизди көрөт, биз аларды көрө албайбыз. Аял киши кийимин алмаштырганда бисмилла дебесе, аны шайтандар көрүп турат. Кайсы бир үйдө музыкалар жаңырып турса, сүрөттөр иленип турса, анда бул үй шайтандар үчүн ачык үй болот. Мындай үйлөргө шайтан, жиндердин көзү тиет. Мына ушул кээ бир адамдардын жашоосу тозокойлануусунун себеби ушул. Мен бардык баленин себеби көз тийүү деп айтпаймын. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, үммөтүмдүн көпчүлүгүн кабырга көз тийүү алып киргизет деген. Көз тийүү себептен адам өзүн бийиктен таштайт. Ата-энесин өлтүрүшү мүмкүн. Ички дүйнөсү ооруп турат. Үй бүлөсүн ташташы мүмкүн. Булардын баарынын себеби көз тийүү болушу толук мүмкүн. Анткени кээ бир адамдар Аллах Тааланын берген жакшылыгына душмандык кылып атканын билет. Бир адам аппак денелүү бирөөнүн жуунуп жатканын көрөт. Анын ак денесин көрүп, бул күн көрбөгөн кандай гана ак дене деп айтат. Таң калат. Ошондо ак денелүү киши жерге кулап түшөт. Жыгылып, сууга кулап түшөт. Ошентип ал ошол жерде өлөт. Ошондо бул окуяны алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтып келишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир адамды бунун өлүмүнө айыптайсыңарбы, күнөөлөйсүңөрбү деп сурайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн бир тууганыңарды өлтүрөсүңөр? Эмне үчүн өлтүрөсүң деп айтат. Ошого береке тилебейсиңби? Баракалло дебейсиңби деп айтат. Бирок кээ бир ушундай терс жактары менен мактанган адамдар дагы бар. Кээ бир көрө албастыктын белгилери, көз тийүүнүн белгилери бар. Ал белгилердин бири бат-бат эсинүү.
айрыкча намазга киргенде, ошондой эле шектене берүү. Эгерде сенде ушул белгилер боло турган болсо, анда Фалак, Нас сүрөлөрдү, анан Фатиханы оку. Ошондой эле себепсиз жашуу, жүздүн кубаруусу, себепсиз эле арыктай берүү, оору, башка себептер жок эле тамак болгон табиттин жоголуусу, адамдарды жек көрүү, күтүүсүздөн пайда болгон мүчөлөрдөгү оорулар. Дарылануу менен бирге өзүңө дем салгын. Мен дарыланба деп айтпаймын. Денеңи дагы дарылагын, ички дүйнөңдү дагы дарылагын. Дайыма баш айлануу. Ошондой эле бир ишти баштап, аягына чыкпоо. Жакшы эле баштайт, бирок аягына чыкпайт. Ошондой эле бат чарчоо. Бир ишти баштайт, баштаганда эле тоого чыгып түшкөндө чарчап калат. Мына булар көз тийүүнүн эң көп белгилеринен. Өзүңө өзүң дем сал. Дары өзүңдүн колуңда. Ошондой эле ашыкча коркуунун пайда болуусу, өлүмдөн, оорудан, ошол нерселерден ашыкча эле корко берет. Ошондой эле жанкечтүүлүк жөнүндө ойлонуу. Өлсө эле бардык нерседен кутула тургандай. Булардын баары көз тийүү себептен. Тынбай эле куса берүү. Дем салса терлейт, ыйлайт, кусат, ич өтөт. Мына булар көз тийүүнүн белгилеринен. Ошондой эле кээ бир адамдардын башынын жарымы дайыма ооруйт. Дарыларды нан, тамагынан да көбүрөөк сатып алат. Мындай учурда хижама кылуу менен өзүңө дем салгын. Ошондуктан дүйнөдөгү эң жакшы дем салуучу адам жана анын номери, анын дареги ал сенсиң. Анткени сен ушул нерсеге зар болуп турасың. Аллах Таала ушундай зарыккандардын дубасын кабыл кылат. Өзүңө дем сал, балдарыңа дем салгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Фалак, Нас сүрөлөрү түшкөнгө чейин эки небересине эшикке чыгыштан алдын ушинтип дем салат эле. Кемчиликсиз Аллах Тааланын сөздөрү менен бардык жин шейтандардын, уулуу курт кумурскалардын жана жаман көздөрдүн зыянынан силерге коргоо сураймын. Ошондуктан багымдат намазы менен шам намазынан кийин Фалак, Нас сүрөлөрүн 3 жолдон айтыш сүннөт. Анткени мына ушуларды айтуу менен күндүзү жана түндөсү шайтандардан коргонобуз. Ошондой эле ар бир ишти баштаарда бисмилланы айтуу менен шайтандардан коргонобуз. Дем салууда сабырдуу болуш керек. Анткени кээ бир адамдар дем салууда сабырсыздык кылышат. Көзү тийген адам белгилүү боло турган болсо, аны даарат алдыртып, дааратынын суусу менен көз тийген адамдын желкесине куюлат. Ал суудан ичпейт, ошол сууну желкесине куят. Мына ошондой кыла турган болсо, көз тийген адам Аллах Тааланын каалоосу менен айыгат. Улам дем сала бериш керек. Ал эми кимдин көзү тийгени белгисиз болсо, анда рукуя кыла бериш керек, дем сала бериш керек. Дем салуунун түрлөрү жок. Дем салуунун баары бирдей. Баары ошол Курандан салынат. Курандан эле окуп дем сала берсе болот. Эң жакшы рукуя бул Куран. Кайсы гана сыйкырчы, кайсы гана көз тийген адам болбосун, сен күчтүүсүң. Сен күчтүүсүң. Эгерде эртең менен жана кечинде айтыла турган зикирлерди айтып коргонгон болсоң. Ошондой эле жакшы жактарыңа жашырышың керек. Кээ бир аялдар балдарын өтө сулуулап, өтө кооздоп коет. Анан ага дем салбастан эле адамдарга чыгарып коет. Анан ал балага балалуу боло албай жүргөндөр, же баласы анчалык сулуу эмес адамдар карашат. Анан ал бала себепсиз эле ыйлап баштайт. Мына ушунун себеби көз тийүү болушу мүмкүн. Эмне үчүн балаңдын башына колуңду коюп, 7 жолу Фатиха сүрөсүн окуп, Аят аль Курсини окуп, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп дем салбайсың?